Бұл жерге тепилиштин сорттогу бадыраңдардын 6 түрүн эккенбиз сыноо иретинде. Тепилсада тепилсасы жоктор сыртта ошо тепилсадагыдай кылып пышырса болобу болбойбу деген максатта. Каналга кирсеңиздер кантип эгилди, көчөт кантип жасалды толук маалыматтар бар. Көрүп пайдалуу болор иншалла. Казык тургузуу маселеси. Биринчи бир казык коебуз. Казык тургузуп, бул казыктан наркы казыкка чейинки расстояниясы 4 метр кылдык быйыл. Өзü 3,5 метр кылат, быйыл 4 метр кылдык. 4 метрге жетип жетпейт ушул экөөнүн ортолугу. Андан кийин бир рет таштап, дагы бирөөнү тургуздук ушинтип башына. Андан кийин мындай темирибиз бар биздин башында. Ушу темирди жогоруга байлайбыз. Жогоруга. Андан кийин дагы бир агатчыда мынага тургуздук эле, мына темир жетпей калды. Бул ошо примерно 6 метрдей чыгат. Ушу жетпей калды. Эгер жеткенде буга дагы тургузбай, наркыга тургузат болчук. Ушуну жогоруга байлайбыз, мына темирди. Анткени бул мурда мынандай болуп казык тургузуп, бир эле зым тартып ортодон, анан эки жакта бадыраңды бир зымга асып коет болчук да. Анан жогору жагындай токой болуп кетет. Экөө тең бир өсүп чыккандачы. Эми биз мына темирди жогоруга байлап койсок, мындай кылып бул жагыначы. Ар бир катар өзүнчө бир зымдан. Мына эмен темир үстүнөн өзүнчө бир линия, бул бетинен өзүнчө бир линия. Мына рядка өзүнчө линия, кийинкиге өзүнчө линия. Ар бирине бирден зым тартабыз, ар бири өзүнчө асылат. Өйдө жагы дагы 40 сантиметр расстояние менен өйдөгө чыгат. Ошондо токой болуп кетпейт жогору жагы. Ошол максатта ушундай темирлер үйдө не бар? Темир, угольник, мындай турбалар эски. Жыгач болсо жыгачты эле кылабыз. Не болсо тапканыбызды апарып ушу казыктан казыкка чейин. Бул жагы деле мына бирөөнү тургуздук. Мына учуну он жерге байлайбыз. Андан кийинки агаттан темир жететкен жөн эле койдук да, кийинкиге тургуздук. Байлайбыз. Бул жагына кийинкиге жетпей калат экен, бул жерге айла жок дагы казык тургузуша туура келди. Эми мына жерди деле ошо тургуздук. Бул темирди мынаяка байлайбыз. Мына казыкты тургузбай, мына темирди мынага байлап кетсек болот эле. Анда мына темирдин акыры наркы агатке жетпей, беракта калып кетет да. Айла жок, буга дагы казык тургузуп туруп, темир мына жерде темир жок болуп калат да, мына ортолук ачылат. Андан кийин мындан казык кетсе, мына жерге казык тургузбайбыз. Мынага сабыз, бул жагы жетпей калды, бул жагына бирдеке придумать этебиз. Мурда ар бир зымга асылса, эми ар бирин экиге асышка аракет кылабыз ушинтип. Буну мына үстүнө мындай кылып тый кылып жыгач кагып койсо деле болот. Бирок ал жакшы пышык болбой калат. Бирок биз мынага темир байлайбыз, мындан кийинкиге тый кылып коебуз. Минердегилерге тый кылабыз дагы, андан кийинкиге эме кылып коебуз. Дагы мына темирди байлайбыз. Андан кийин дагы тый кылабыз, темир. Бир темир, бир тый кылып кетебиз, көрөбүз. Эмеси. Былтыр тый кылып көргөн болчук, бир экөөсүн ортодо турган эле. Быйыл ошо через один тый кылып көрөбүз, кандай болот экен.